Assalamu alaikum жігіттер, мекендештер, кесіптештер, амансыздарбы? Барыңардың күтманды күнүңөр менен өзүңөр обложканан байкагандайлы бүгүн Чанган A600 деген машина подвук берилип атыр. Жөн гана подвук берилип атат экен ушул деп тартып көрсөтпөстөн кыскача обзор кылып, ичин сыртын тартып, анан убакыт болсо, мүмкүнчүлүк болсо өзүм таксопаркыма кошуп алып 1-2 саат иштеп да көрөйүн дептим. Могу салон ушундай экен. Видеонун башында айтып коеюн жигиттер, бүгүнкү ролик ушул подвук боюнча, ушул рассрочка боюнча болот. Анан подвук рассрочка кызыкпагандар түрдүрүп өтүп кетсеңер болот. Ушул уна подвук берилип атыр. Чанган A600 21 жылкы. Анан 1800дөн 1 жыл 3 айга берилип атыр. Ар бир айда 2 күн выходной, анан жана кышында мертвый сезондо жумуш жок мезгилде жардам беребиз, аренданы түшүрүп беребиз. Ал жагында сүйлөшөбүз. Кыскасы, водительдер кыйналып калбагандай кылып, ошол мезгилде январь, февраль 2 ай жардам беребиз дейт. Башында 30 000 первоначальный алат экен. Каска, ОСАГО ал жак бул жактарын жасаганга. Даяр болсоңор кеттик анда жигиттер. Азыр обзор кылабыз жигиттер. Жигиттер ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк издеп жатсаңар, мен өзүмдүн таксопаркымды сунуштаймын. Менин таксопаркымда тарифтер тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар. 3 тариф бар, ошолордун өзүңөргө жакканын тандап алсаңар болот. Биринчи тариф ар бир декадан 4 сом, экинчи тариф 1,9%, ал эми үчүнчү тариф суткасына 50 сом. Ушул тарифтердин өзүңөргө жакканын, өзүңөр каалаганды тандап алып иштесеңер болот. Башында катталып, фотоконтролдон өткөндөн кийин саламдашуу иретинде балансыңарга 100 сом бонус салып беребиз. Таксинин сезону башталып, Яндекс бонустарды берип баштады. Ошол бонусту иштеп бүткөндөн кийин эле силердин балансыңардан көрүнгөнө таксометрге моментально чечип алсаңар болот. Эч кандай задержкасы жок, кудай буюрса, задержка болбойт. Анан ошол бонустардан комиссия алынбайт. 1 сом кемибейт. 2000 түшсө 2000, 5000 түшсө 5000 толугу менен чечип аласыңар. Балансты толуктоодо дагы эч кандай акча алынбайт. 200 салсаңар 200, 300 салсаңар 300 сом толугу менен чыгат. Техподдержка күнү-түнү 24/7 чалууңар жоопсуз калбайт. Кыргызстандын бардык жеринен кошулсаңар болот. Нарын, Ысык көл, Талаш, Жалал Абад, Ош, Баткен дегендей. Таксопаркка кошулуу үчүн же толук маалымат алуу үчүн бардык жерден маалымат алсаңар болот. Комментарийге кирсеңер болот, описанияга кирсеңер болот. Анан алдыга астына номер коюп коедум. Ошол номерге да чалсаңар болот. Барыңарга ийгилик. Айткандай эле, маркасы Чанган A600 жигиттер. Анан литий ионный батарейка 56,68 киловатт-час экен. Жанагы аккумулятордун көлөмү. Двигатель жана электрический кыймылдаткычынын кубаттуулугу 90 киловатт экен. Башкача айтканда 122 аттын күчү, запас хода 402. Меники билесиңер, меники 405 болчу. Мунун жаңы мезгилде заводдон коюлган запас ходасы 402 экен. Канча жүрөт билбеймин. Бул 21 жылкы, анан фирмасы башка, Чанган бул. Узуну 4 метр 465, турасы 1 метр 725, бийиктиги 1 метр 685, дөңгөлөктүн базасы 2 метр 680. Жана айтып өттүм, 90 киловатт мотордун кубаттуулугу, башкача айтканда 122 аттын күчү жигиттер. Бир катар айландырып мындай обзор кылайын даган. Ушундай узун экен. Анан жана менин машинемдин бийиктиги да бийик экен, могу бийик үстүчү. Муну кечинде саат 2-де барып алып келдим. Зарядка койсом, болгону кечинде 70-60 пробегке жетет деп турат эле. Азыр 53, почти 100 километрге четкидей заряд алып турду кечинде. Так, могул жерде сенсорный эмеси бар экен.
Бұл жерден радио қойып, ал жақ бұл жақ қылсаңар болады екен, короче. Бұл жағы обычный беркіндейлі. Кондердің немелері, настройкалары, FM, медиа, радион емес екен, ол үсті жағы. Асты жағы кондер. Қотормасы. Как мұрдағы обычный автоматты қындайлы екен. Электропакет бар екен, іштейді екен. Бірақ арты мощный екен да. Ой, монтип. Аэропорт қайда деп қойып монтип жазсаңыз. Капитанский сиденье кәдімгідей илгировка болады. Үшінші қатар қайсы жерден шығады? Үшінші қатар, бірақ ортадан неме азырақ қалады екен, аз мен өзім отырып көремін. Бірақ мен білесіңер мені? Мен бойым ұзын. Бірақ артында да отырса болады екен. Бұтым мына кененле да. Асты жағым ондай біраз шұқыр екен. Осы жерге де кіргізіп алсам болады екен. Бірақ нормальный кененле. Бірақ спинасы мына ем болып, мына кенен болып қалды. Тик болып қалған екен, мұндай болыпчы. Аз түшірдім. Мінеки кенен болып қалды. Арт жағы да чоң екен, арт жағына 2 кіші, ортасына 2 кіші, анан астына 1 кіші. Ошондо деген 2, 4, 5 адам салса болады екен бұға. Ол жерден сүрбей қалыптырмын. Азыр мен өзім машинемде қалып тұр трәпке. Машинем жуғанғач. Ол жерлерде де кармандары бар екен. Азыр ол жерден жүзерсің ғой, магазиннен алсам бұл жақшы. Суыны өзіне татпайды екен да. Айла жоқ. Машинаменен сүріп бүгін ептеп тұрсам. Жігіттер, бұл машинаменен азыр 100 километрге жеткенге чейин эле кечинде зарядталды. Көрөбүз. Мүмкін ошол түгөгөнчө иштеймин, мүмкін эме кылабыз. Дагы зарядтап иштейминби? Байкаштырып көрөбүз жигиттер. Могу трапканы суу боюнча эч качан моундай чөнтөктөргө салып койбогула. Бар жака монтип жайып койсоңор, сасыбайт. Ошол сасып калып атат. Мынакей багажы. Мону жаткырып салсаңар болот. Мынакей запасканын орду бар. Могул жагында кармашкалар бар экен. Бул кармашкаларын могул жактан да ачса болот экен, мынакей. Көрдүңөр? Кечинде айтканда, ушундай машина деп. Аны мен түшүнбөй эле седан экенин ойлогон да. Көрсө, мындай минивэн сыяктуу. Булар билесиңер, мурда мен айткам, ал каналым блок болуп кетти. Ушул эмелер минивэн, эконом, комфорт 3 тарифте иштейт болчу. Азыр Яндекс эмеден комфорттун азыр Яндекс эмеден минивэнден чыгарып салыптыр. Себеби мурда эмнеге кошулуп калган билбеймин, бирок азыр претензия мо экиси не болот экен да, капитанский. Ушундай жигиттер. Так, жигиттер, азыр фотоконтроль өттүм. Фотоконтроль неме болсун. Кечинде алып келгенде мо камерасы жакшы көрсөтпөй аткан. Ушундай сылабый жакшы көрсөтпөй экен деп ойлодум эле, көрсө чаң басып алган экен да. Аз жуугандан кийин жакшы эле көрсөтүп калды. Анан немеге парковкага койгондо ручникти сөзсүз тартып коюш керек экен мында. Антпесе жылып кетет экен. Так, пробегти кайсыл жактан түшүрөт болду экен? Мындан эмес экен. Бул жагынан бек. Бул жагынан да эмес. Башка баскыч эле жок экен. Могул жерден окшойт, мынакей. Пробеги, короче, 114 000 экен. Көрдүңөр? Тарифке киребиз биринчи эле. Тариф эконом. Көрдүңөр? Экономду кошуп коем. Комфорт кошулуп турат. Минивэн бирок күлүш турат. Минивэнди күлүштөп салган. Эмнеге? Себебин билбеймин, бирок биз ушул капитанский сиденье ошондуктан күлүштөп салган болуш керек деп ойлоштум да. Приоритет 60 дейт го, эмнеге? Бул башка машина да. Год выпуска бренд жок, ошолорго кыскарып кетти.
Так, балансыбыз 1253 сом бар екен. Так, жігіттер, бисмилла деп жұмысты баштайбыз. Ким Ақбосоғода жасаса білет, мо Ақбосоғода бычкан жегінде тұрам. Мойка қылып, ушул жерде көлөкөгө келіп, ушул жерге тоқтогом. Мо синизонага киребизби же? Жөнүнө баштайлы. Минивэн и комфорт эконом кошуп койдум. Так, плюс 110 менен. Принят, бул эконом экен жигиттер. Бишкек, Улиса, Айыл, Койзавод. Ямая, ушул керек эмес болчу да. Жакшы да эле. Просто мо ходовойлордун кетип калган жерлери болсо, өздөрү жасап берет. Анан рулевой рейка алмаштырып беребиз деди. Рулевой рейка бираз люфтү пайда болуп, тырыктап калыптыр дейт. Ошону алмаштырып беребиз дейт. А так калган жагы жакшы эле дейт. Так, могул жигиттер, мына азыр 19 менен кеттим. Угулдаган үн бираз угулуп турат. Эмеге 30га жетип 30дан ашкандан кийин ошол үн жок болуп калат экен. 30га чейин бираз үн чыгып турат экен, мотордун үнү. Жигиттер, Көззаводко келип калдым. 13 мүнөт 241 сом, 251 сом берди. Рахмат. Ак жарга эмес, пландар өзгөрүп кетти жигиттер. Эменин Дордойдун запчасть тарабына келип калдык. Варинкасы 8 мүнөт 166 сом болду эле, көбөйүп кетпейби? 161 сом. Нормальный. Азыр бир заказ алган болчумун, алат мени болуп калды. Мен бул жактан разворот кылып, кайра артка эле чыгып кетиш керек. Азыр бул жак мен түз объездныйга чыкчу болсом, ал жак пробка да. Аламединский рынок Чебекчи жолу дейт. Ямай, алдым. Так, жигиттер, Аламедин базарга келдим азыр. Линиядан чыгып койдум, ондойраак бир жерге токтоңчу, машинанын ичи вообще ысып кетти. Мо кондер, ал жак бул жагын. Бирок кондер кочсом көпкө жетпей калат да бул заряд. Толбой калган да, аз эле заряд алып калган. Эгер кызылга түшүп калып, өтө азайып кетип, мен да үйгө алып барып сайсам, толбой калат. Бул кеч сайылып калды, саат 2-де сайдым. Ошондуктан толбой калды. Так, мен 15 мүнөттө аяктадым. 212 сом, телефон да ысып кетип атат. Могул жакка көлөкө жылдырып, бул жактарга көлөкө жерлерге кассам да ысып кетип атат. Кондерду жакпаса болчудай эмес. Так, саат жигиттер 10-дон 19 мүнөт өттү, уже бир паличка кетти. Эгер кондерду кочсом азыраак иштеп калам да. Кондерду кочкум келбей эле. Кондерду кочпойн десем, бирок телефон ысып кетип атат, өзүм ысып кетип атам, күн ысык болуп атат. Так, жигиттер, бул мотор тарабы. Көрдүңөр, ушундай экен бул жагы. Азыр кондерду кошуп койдум. Кондерду кошкондума могу вентилятор иштеп атат. Үнү бираз катуураак чыгат экен ушул вентилятордун. Анан мен жана быстрый зарядный эмесин таппай жатканда сурап алып атырмын, кайсыл жерден ачылат деп. Могу жерден ачылат экен. Үйдөн сайган алды арт жагында. Короче, кондер мощный иштейт экен. Муздатып салды го, бат эле. Бираз азайтып коеюн. Азыр эми бисмилла деп на линия койдум, коэффициент жок. Саат 10-дон 28 мүнөт өттү. Без коэффициент жыламаш заказ Горкийге барат экенбиз. Так, бул заказдан өтүп кеттим жигиттер. Эми болду да. Навигатор без звукка коюлуп калыптыр. Анан караганда светофорго жетпей, светофордон кийин тургандай эле да точка. Мен светофордон кийин экен деп эле телефонду карабай эле айдай берип турдум. Көрсө светофорго чейин экен да. Чалып атат, азыр мени кылат. Кайра разворот алып барып, 2 жолу разворот кылышың керек да. Пробка болуп жатат. Барганча жарым саат убакыт өтүп кетет кал жакка. Ат мени кылат эми, башка айла жок. Лев Толстойго барат экенбиз. 5 мүнөт подача, плюс 20 сом. Короче, жигиттер, жана Лев Толстойдогу Мега Мастер деген эме бар го, торговый центр. Ошол жерге келдим. 12 мүнөт 143 сом.
Яндекс кошуп берет экен, ошондо 162 сом болот экен. Жигиттер, мындай сыртынан көрүнүшү, мындай күзүптө эми кичине немелери бар, мондойлору бар экен. Мондай бамперде, мондай точкалар, мондай бираз эмелери бар экен кузовдо. А так кузов өзү таза экен. Жаман эмес, жакшы вариант. Кондер иштейт экен, кондер мощный муздатат экен. Короче, жигиттер, телефонда кысып кетип атат бул жерге койсом. Могул печкенин эмесине койгонго магнит алып аптырмын. Моундай болгондо мощный болмок да. Так кондиционерди жагып коюп, жыргап, сон иштесең болот экен. Обзорду көрүңөр. Бүт жак мындай кенен, мындай көрүнбөй калган жерлери болбойт да. Мощный экен обзор. Анан зарядда жакшы эле жетет окшойт. Эртең мен 3 палчка менен чыккам, жана актары. Азыр 2 палчка калды. Кондиционер жагып койдум. Только телефонго магнит жок болуп жатат. Азыр дагы бир заказ алып, андан кийин домой коет окшойбуз. Телефонду монтип колума кармап алып жүрбөймүн. Монтип могул жерге кармап, муздатып. Неудобно экен да, баары ыңгайсыз болот экен. Домой койбой эле өзү Чунхайга барат экенбиз, плюс 50 сом менен. Эконом. Так, жигиттер, Додойго Чунхайга келдим. Азыр көздөй баратам. Разворот кылып кайттым. Жарым саат общий. 296 сом. Короче, жигиттер, мындай. Эмеси заряды жакшы эле кармачудай. Бир палчка кеткен, ошол боюнча эле турат да. Саат азыр 11-ден 41 мүнөт өттү, почти обед болуп калды. Эми мен өзүм үчүн иштеш үчүн гана муну менен чыкканым жок, просто айдап көрөйүн кандай экен. Азыр могу өзүңөргө угулуп алса керек, могу тырыктаганы. Бул эменики экен, Рейканыкы. Рейканы алмаштырып беребиз, заказ берип койгонбуз дейт. Рейканы алмаштырып берсе бул жоголот. Ходовочасында карап кетип калган жерлери болсо жасап беребиз, алмаштырып дейт. Атак калган жагы жакшы эле, көрдүңөр. Ичин көрдүңөр. Троллейбус. Эгер могу рейкасы тырыктабай мынчалык үйүнө чыкпаса керек деп ойлодум эле, жакшы эле угулат экен. Эгер рейкасы тырыктабай эме болсо, мен комфорт менен бүгүн кечке иштемекмин, көчөнү жана быстрыйга сайып толтуруп. Азыр экономду өчүрүп туруп, эгер комфорту койчу болсо, могу тырыктаганда рейтинг дагы түшүп кетиши мүмкүн. Билесиңер, мен өзүм рейтингди көтөрө албаштан, менин рейтингим азыр 484 болуп калды. 74-кө түшүп кеткен эле, бир аздан көтөрүлүп баратат. Мынакей, уже бир палчка калды кызылга. Кызыл палчкага түшкөндөн кийин канча пробег жүрөт экен, ал тууралуу менде маалыматым жок, жигиттер. 110 километрге жетет деп турат, бирок антип көрсөтүп кое берет. Меники да ошентип көрсөтө берет, бирок анча жүрбөйт да. Так, жигиттер, азыр машинаны ээсине алып барып бергенди баратам. Бул унадан обзор мощный, көрүңөр. Бул унадан 23 бар экен азырынча. Дагы келип калышы мүмкүн экен. Батарейкасы тууралуу эч нерсе айта албайм, жигиттер. Мен 3 палчка менен чыккам, азыр 1 палчка калды. 100% толтуруп бир күн кечке иштесем, ошондо батарейкасын бир нерсе айтып бермекмин. Азыр эч нерсе айта албаймын. 200 км жүрсө дагы жакшы да. Кээ бир күндөрү пробкада 200 км да жүрбөй иштебиз да. Ошондуктан 200 км жүрүп берсе дагы өтө жакшы. Анан состояниясы дагы өтө эле начар эмес, жакшы эле. Ар бир машина ар кандай, жигиттер. Кээ бирлеринин состояниясы мындан жакшы болуп калышы мүмкүн, кээ бирлериники мындан бир аз начарыраак болуп калышы мүмкүн. Эми бул мурда айтылган. Анан жигиттер, өзүңөр келип, машинаны көрүп, сыртын көрүп, ичин көрүп, айдап көрүп, анан ушул жерден договор кылып жакса алсаңар болот. Такси жумушуна жакшы эле болчудай. Ушундай, жигиттер, барыңарга ийгилик. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламат болгула.